Эксмен кылып туруп тазалаткыла. Себептен мына биринен 6-сына чейин деп штарма берип атат. Азыр кайра жаан жаап кетпесин ким кепилдик берет? Ошол себептен мына бүгүн таң аткычакты болгон тазалагандай болот, жана кооптуу жерлер мантен. Анан эртең да чыгып туруп ошакты мантен көрөлүк баары. Аксы районунун Таварсай айылындагы нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп турак жайларды жана ички жолдорго зыян келтирген. Облус башчысы Тилек Текебаев окуя болгон жерге барып, кырдаалды жеринен көрүп чыкты. Маалым болгондой, Кунар Куйрук көчөсүндөгү 3 турак үйдүн короосуна сел суулары кирип, жалпысынан 14 үйдүн короосу суу алдында калган. Айрым чарбалык курулуштар жабыркаганы да белгилүү болду. Даг ашып кетсе, үйүбүздү жөн эле каптайт. Биз ошону сносту, фундаментти сел үчүн атайын курганбыз да. Элдердики бүт эле проблема ошондой кылып кандай кылып эме кылып берсе бизге. Немечи, мына карабайсыңбы, бияктан жөнөкөй жаран айтып берип атат да, кандай кылыш керек экен депчи. Эмне себептен силер билан специалисттер билген болгон боюнча силер жакшы айткан эмессиңер да. Ошонун баарын карап чыккыла баарын. Ооба, сел аркы боюнча. Керек, дагы сайдын оозун эле жактаган куруп коюш керек. Мына көрдүңөрбү? Мындан тышкары Авлетин Таварсай Уна жолунун 3-төн 6-чакырымга чейинки бөлүгү сел каптап, Уна кыймылына тоскоолдук жараткан. Жеринде жаранды коргонуу комиссиясы көчмө жыйын өткөрүлүп, тиешелүү кызматтарга селдин кесепеттерин жоюу, жолдорду тазалоо жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Айгай көтөрүлүп, жеринде бардык жаранды коргонуу кызматтары өз тармагы боюнча иштерди жүргүзүп атат. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп, жол каттамдары толугу менен ачылды. Азыркы учурда дагы сел сайларды ачуу жана дагы кошумча тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Окуя болгон жерде жүргөн Тилек Текебаев тиешелүү кызматтарга кырдаалды толук көзөмөлгө алууну, селден келтирилген чыгымдарды ыкчам тактоону жана жабыркаган жарандарга жардамды кечиктирилбей жеткирүүнү тапшырды. Ошондой эле ал тазалоо жана калыбына келтирүү иштерин ыкчам жүргүзүү, коопсуздукту камсыз кылуу башкы милдет экенин белгиледи. Жолдун баарын кандай бериш керек, көпүрөгүн баарын анализдеп чыккыла биргелекте. Азыр тиги жол жабылып калса, тиги кандай кылып ачабыз, аварийный жолдор боюнча кандай экен деп. МВД бар буякта? Бар. Эвакуация боюнча кандай кылып иш алып баратасың азыр? Азыр бул жакта тапшырма берип, таанышабыз. Эвакуация боюнча кандай пландарыңар барбы? Бар. Ал пландар боюнча баарын билишеби? Же силер деле билесиңерби? Ошолор боюнча тапшырма баарын билип туруп бияктан ойлонуп айткыла, азыр если случай учуу момунда неме болуп калса, кандай иш алып барабыз деп баарын тең билгендей болсун. Ошол боюнча ишти баарын жүргүзүү керек. Улам маалымат мантен берили, караңгы деме эки жакка чыкпай эле койсун тиги жолдон. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштерине куткаруучулар, атайын техника жана жергиликтүү кызматтар тартылып, аймактарда тазалоо иштери жүрүп жатат.